Ойноштук менен төрөлгөн баланы имамга өткөрсөк болобу? Окуп атасыңарбы фикты? Окуп атасыңар, Мухтасарда окуп өттүңөр да. Валаду зина деп келет, имамдыкка валаду зина ойноштук менен төрөлгөн, түшүнөсүңөр ойноштук деген, ата энесинин никеси жок, кокустук менен зинадан төрөлгөн бала, арам төрөлгөн бала имамдыкка өтсө болот деп келет. Болбойт деп келет, мындай айтканда макрух дейт. Эми кайсы намазга макрух аралашса, ал намазды кайра кайтарып окуш керек болот, сунушталат, кайра кайтарып окуган жакшы болот. Демек, эмне үчүн ушул ойноштуктан төрөлгөн баланы имамдыкка өткөрбөйбүз? Неге? Демек, ал балада эч кандай күнөө жок да. Күнөөнү ким кылды? Ата энеси кылды да. Адеп ахлак ушундай балдарда көбүнчө жок болуп калат экен. Эмнеге? Анткени ал кароосуз калгандыктан адеп ахлагы начар болуп калат экен да, аны имамдыкка өткөргөнгө болбойт экен. Демек, адеп ахлак ушунчалык маанилүү экен, туугандар. Адамды негизги иштерге коюп, же негизги иштерин алып салат экен. Имамдык бул эң бир маанилүү жумуш. Мусулмандардын башчысысың сен. Алла менен бириктирип байланыштырып атасың. Алла менен элди жолуктуруп атасың, мындай айтканда, жөнөкөйлөштүрүп айткандачы. Бул имамдык эң бир жооптуу иш, аябай жооптуу иш. Ошондой жооптуу ишке ойноштон төрөлгөн бала өтпөй калгандыгынын сыры, балада эч кандай күнөө жок. Адеп ахлагы болбой калуу ыктымалдуулугу жогору болгондуктан. Эгерде ошол бала илим окуп, адеп ахлагы бар, тайтасынын колунда, балким чоң атасынын колунда же бирөөнүн колунда чоңоюп адеп ахлактуу болсо, ал албетте имамга өтө берет. Эч кандай анын күнөөсү жок. Демек, адеп ахлак ушунчалык деңгээлде маанилүү экен. Эми туугандар, азыр кимдин адеп ахлагы болбосо, Кудай сактасын да. Сен дээрлик кимге окшош жүрүп атасың? Ойноштон төрөлгөн балага окшош жүрүп атасың. Кароосуз калган баладай жүрүп атасың дейт. Жигиттер, муну коомдук жайда жүрөсүңөр, ушул жерлер коомдук жай. Силер азыр бул жерде устаздарыңар баалап атат, досторуңар баалап атат, ар ким баалап атат да, силерге айтпайт, мен сага 5 коютам, жакшы бала экенсиң дебейт эч ким. Же мондай студент экенсиң дебейт, жөн эле мындай эле баалап атат. Сен ушул жакта жүргөндө ата энеңдин ким экендигин билдирип атасың. Кандай уядан учкандыгын билдирип атасың. Бияктан карап сен адамдар буну адеп ахлагы жок экен, ата энеси жок экен эле деп коет. Ата энеси көчөдө эле жүргөн неме окшойт деп коет. Жаман нерсе өзүбүзгө эле эмес, ата энебизге тагып коет экенбиз, туугандар. Балдардын адеп ахлагын берүүгө шашылгыла. Кабля таракумил ашгал дейт, ва тафаррукул бал дейт. Баланын акылы тунук кезинде жана бир нерселер менен алектенип калуудан алдың дейт. Азыр жаш учурунда бала 10 жаш, 5 жаш ушул учурда бала таптаза болот. Эмнени жазсаң ошону ала берет. Эгерде акылы бир нерсе менен алектенип калса, акылы толуп калса, ага канча адеп бербе кеч болот. Тилекке каршы диний окуу жайларга бизге не деп алып келет, билесиңерби? Канча жылдан бери ушул диний окуу жайларда иштеп атсам. Эме устаз, баламды бир нерсе кылып молдо кылып берсеңиз болду. Эптеп бир нерсе кылып берсеңиз болбой эле койду, эч эле баш бербей калды. Акылдуу балдарына бербейт да, бизге эмне кылат көбүнчө? Баш бербеген балдарын алып келиши мүмкүн. Албетте бизде андай жок деп ойлойт эле. Демек, бул жерге келип алып, эгерде да шоктонуп тополоң кылып атсаң, эртең коомдо да тополоң кылышың мүмкүн экен. Өздөрү адеп ахлак бере албай калып, анан ата эне бизге алып келип адеп ахлак бересиңерби дейт. Качан адеп ахлак бериш керек эле ата эне? Жаштайынан бериш керек эле. Бул жакка келип дагы адеп ахлак көрсөтүп атса, демек бул балага илим эле берсе, адеп экөөнү бириктирсе, бул адамдан иншалла бул эмеден, студенттен керемет бир инсан чыгат экен буйруса. Адептин эң башаты өзүңө укмуш баа бергенден оолак болуудан башталат экен. Азыркы замандагы мындай тренд сөз менен айтайын, угуп эле жүрсөңөр керек, самооценка деген, билесиңер аябай. Самооценкаң жогору болсун дегенде жейиштирип, биздин кыргыздар эмне дейт? Баары жакшы, баары будай, мен саман, баары жакшы, мен жаман дейт. Азыркылар мен эле кыйын, мен кыйын, менден бөлөгү бир тыйын дейт. Мен эле кыйын, мен кыйын, менден бөлөгү бир тыйын дейт. Ошону самооценка деп коет. Демек, адептин башаты неден башталат экен? Өзүңө баа бербейсиң. Өзүңө баа берип, мен моундайм, мен жакшы окуп атам, мен жакшы адам, мен жакшы хафизмин, жакшы алыммын, мен факих болуп кеттим, курсумдун мыктысымын, мен устаз монтип мактады, ата энем монтип мактады, андай жыйыштырасың. Өзүң баа бериңди, өзүңдү өзгөдөн өзгөчө көрүүңдү эмне кыласың? Оолак болосуң. Мына ушул өзү адептин башаты ушул жерден башталат экен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Вассалиллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллах таала баарыбызга көркөм кулк мүнөз, көркөм адеп ахлак беришин насип кылсын. Аллаху акбар.